Саламатсызбы, агайын. Мен эми кыскача мына билдирүүлөрдү YouTube'га чыккан маалыматтар менен тааныштым. Анан мындай темасын көргөндө эле белгилүү. Рыскелди Момбеков сүйлөп атат азыр. Эле көрдүм го, 1 саат болду. Эми Рыскелди мырзаны мен сыртынан билем. Калемдеш, болбосо журналисттик баягы тележурналист, газеттерде иштеген калемдеш иним, кыргыз салтында айтканда иним болот да. Анан эми Рыскелдинин жанагыдай мындай өкүм омуроо какты дейт кыргызда. Ошо сүйлөгөндөр жагат мага. Жана уйкаштырып чечендик өнөрү жагат. Анан бүгүн кээде бир осол кеткен да жактары бар. Аны дагы эми кимде жок кемчилик. Анан кээде эми бак фанатизм деп коет. Мындай мырзалар жөндөмдүү баягы өзүнүн каруу күчүнө, дымагына же болбосо рухий дүйнөсүнө ишенген деп коелу. Каруу күч деп мен билим, рухий күчтү эсептеп атам да, аны кара күч эмес. Анан бирөөлөрдүн колтугуна барып, же бирөөгө шынарлап жүргөн жаман көрөм да мен өзү. Кандай саясатчы болсо да, кандай партия болсо деле, ошол партия дегенин ошо башында саясатчы турат деп. Атамбаевдин колтугунда, Атамбаевдин короосунда жүргөнү мага жаккан эмес, чынын айтканда. Эми өзүнүн даремети бар жигиттер да, өзү деле чыкса болот. Анан дайыма фанат жанагы өзү айтып атпайбы, сатып кеткен, анан сатпага кийим келени. Анан Рыскелди бүгүн Матраев жөнүндө айтып атат. Матраев жөнүндө чоң тема, аны айтып атабыз. Анан Матраевди сатып кетип атат дейт да. Сатып кеткен жанагы Атазовдун сөзүн айтып атат. Кимдер гана Матраев менен жүрбөгөн, кайсы саясатчы бар деп өткөндө. Ал туура эле. Баары эле ошо кезегинде ошондой 30 жыл ошондой болду да. Бийликке шынарлап, байлыкка шынарлап, кимди гана ким ичиген жок. Саналуу эле кишилер, маселен мен айтып жүрөм, Акаев бүлгүнү деп. Ошол бүлгүндөн таза чыккан саналуу эле чиновник бар ошо кезде. Бүт эле булганган, кассаң эле булганган, жок дегенде бир жерди үзүп алган да. Кызарган жерди үзүп алган чиновник жок келсе, аз эле саналуу 5 манжа менен санап чыкса болот. Ошол Акаев бүлгүндөн таза чыккан. Андан кийин кимди айтасың? Мына Матраевди айтып атпайбы? Анан Матраев менен кимдер жүрбөгөндө, ошону шынарлап жүрдү да, байларды шынарлап. Ошол ушундай болуп калган да. Кыргыз жигиттеринин намысы калбай, кыргыз эркегинин намысы калбай, анан ошолорду шынарлап калды баары эле. Бийлиги да ошондой, бийликке шынарлайт, байлыкка шынарлайт. 30 жыл ошондой болду да. Намыс кетпеди Кыргызда. Анан ошол Рыскелди Батыр ошону айтып келе атат. Анан Матраевди саткандар азыркы бийликти сатат дейт да. Матраев менен бийликти салыштырууга болобу, кайсы бийлик болсо делечи. Матраев ким деген суроону коюп көрөлүчү. Матраев ким өзү? Ал феноменби? Же бир мамлекеттик ишмерби? Ал баягы мындай айтканда уурунун бир кейпин кийген киши да. Мындай айтканда эми өткөндө жанагы Нарматова деген депутат ушундай колдоп атпайбы? Ал казынага кол салган жок. Ал эл аралык анда ал казынага кол салып каяктан миллион болду. Ал тиги Кытайга барып уурдай албайт да, Кытайдан колун кесип коет да, жакамайт да. Ал берки Экештан да жасап атпайбы? Жанагы Торгартта жасап атпайбы? Ошол бажынын орун басары болуп туруп, өзү кыйын жигит экен, ал акылы бар деп коелу, укмуш амалдуу дейли. Сыйкырчы айтор миллиондор жасап, укмуштай байлыкты топтоп, анан тиги бийликтин тажирдүү адамына айланып байлыктын күчү менен. Аны каяктан алды ал акчаларды? Ал желден алдыбы? Же сыйкырладыбы? Жана өтүп аткан транзиттен алып калды дейт. Ал мамлекетке түшө турган акча беле? Же башка жактан үйүнүп алып атабы? Сыйкырлап алып атабы? Азыркы бийликте ошону ачыкташ керек элге. Ал кандай жолдор менен, кандай механизмдер менен байыгандыгын азыркы бийлик. Мурда баягы кандидат кезинде, президент кезинде Садыр Жапаров андагы президент болуп эле кандидат талапкер болчу, Матраев камалат деп чечимди айткан. Ошонун аягына чыгуу керек. Ошону аныкташ керек. Механизмдин Матраевди көп кишилер мына Кара Сууга барсаң, Ош тарапка барсаң, баатыр кылып көрсөтүшөт. Мына унча көпүрө салган, мына унча элге жакшылык кылган. Ал акчаны кайдан алды деген суроо туулат да. Мына ушуну ачыкташ керек биринчи.
Мынау Рыскелди мырзаны дагы ошол Матраевди герой кылып көрсөтүп атат, орусча айткандачы. Ал саткан жок дейт. Ал эч кимди саткан жок. Ал каарман экен, аны сатып кетип атышат. Ошол саткандар азыркы бийликти да сатып кетет дейт да. Мынау карама каршылыктуу бир чети абсурд, бир чети мындай түшүнүксүз ойда. Буну Рыскелди мырза мындай өзүнүн деңгээлинде айтпаш керек эле. Өзү деңгээл бийик жигит деп ойлойм да. Анан мындай эки ача сөз сүйлөп атат да. Матраевди герой кылып атат, бийликке теңеп атат. А бийликти да Матраев деген шылуу афер деп айтабыз.